Biz kayradan sizlerge jolun boyunda turgan unalardı tartılайбыз. Аралаш бұл жерде Devo Nexia көк түстөгү 2010 жылы чыгарылган Avion 1.5 160 миң сом сурап жатат экен. Мына ички салондагы көрүңүздөр. $160 миң сомго жакшы кузовтары жакшы Nexia бар экен. Бул жерде Nissan Zafira деген унаа турат экен, ошону көрсөтпөйлү. 99 жылы чыгарылган Avion 2.5. Бул унаа 165 миң сом сурап жатат экен, көрүңүздөр. Акыркы басы канча мына? 160га берейли, шарт эле. 160га? Отурасыңар, айдайсыңар, кетесиңер, болду. Жазалчу жери жок. Амортизатор 2 алды, болду. 2 алды. Түшүнүктүү. 160 миң сом акыркы басы экен да. Мына көрүңүздөр, 160 миң сомго эки гана алдындагы амортты алмаштырыш керек экен, калганы баары жакшы дейт. Биз бул жактагы унааларды көрсөтө берели. Бул жерде болсо дагы бир Volkswagen Venta турат, ошону көрсөтүп коелу. 98 жылы чыгарылган Avion 1.8 125 миң сом сурап жатат экен. $125 миң сом. Каналыңыздар бар экен? Силердики? Жок. Бул жерде болсо Mercedes'in көк түстөгү Mercedes көрсөтөбүз. 97 жылы чыгарылган Avion 2.8 $3 миң сурап жатат экен, көрүңүздөр. V-образный мотор деп жазып коюптур. Коробкасы автомат. Көрүңүздөр. Биз бул жактан силерге дагы көрсөтүүнү монтабыз. Бул унааны көрсөтүп коелу силерге. Honda Margui деген же Honda Spike же Honda Margui деген унаа экен. Биз атын толук билип албайбыз. Үстүндө багажник дагы бар. Бул унаа 2003 жылы чыгарылган Avion 1.5 $4500 сурап жатат экен. Görüyorsunuz. Bunun yanına Honda Avenzer деген мынаны көрсөтөбүз. 99 жылы чыгарылган Avion 2.3 $3500 сурап жатат экен. Салмай. Карсак коелук да. Бул жактан дагы көрүп коелу. Акыркы басы канча? Акыркы басы канча? 3.2. $3200 экен. Башка унааларга да алмашы мүмкүн экен. Бирок чоңураак, өзүнүн унаасынан чоңураак экен. Бирок үстүнө кош берем деп жазыптыр. Көрүңүздөр, биз бул жактан тетигинде турган Toyota Wish'ти көрсөтөбүз. Toyota Wish 2003 жылы чыгарылган Avion 1.8 $4800 сурап жатат экен. Көрүңүздөр. Ассаламу алейкум. Салонду көрсөтүп болсоңуз. Не бул, не боюнча? YouTube каналына киргизебиз. YouTube'да силерге машина ушундай сиздин мына сыяктуу адам деп жүргөндөр болсо сизге чалышат. Акыркы басы канча бересиз? Акыркы басы
4-3. 4-3'ke бересиz ба? Birinchi Xo'jayin. 4300 долларга берет экен, көрүңүздөр. 2149 bo'ldi. Биз мунун жанында это премияны алып жүрүп коелучу. Бул жерде 92-жылы чыгарылган көк түстөгү премия бар экен. Менимче бул унаалардын объеми 2-4 болот. 150 000 сом сурап жатат экен. Мындагы ички салондарын көрсөтүп койду. Это премия. Эми бул жакта болсо Toyota Mark 2 эски кузовундагы турат, объем 2.5. Жылы 96-жылы чыгарылган. 2500 доллар сурап жатат экен. Мына көрүңүздөр. Имді тартады ғой? Бул жакта болсо, мына бир жаңы келген мына турат. Вот, эмне деген бар экен? Сиздики эмес бекен? Meniki. Сиздики? Не деген машина экен? Seri degan. Seri A21 деген mi? 2007-жылы чыгарылган 2 объем экен. Баасы 100 000 сом сурап жатасыз го? Mexanika. Механика. Нече арзан сурап жатасыз бекен? Учоттан чыккан эмес, Россиядан. Ошол эле. Ошон үчүн да? Болбосо 200 наран коймок. Машина урулган. Мисалы документ кандай, мисалы сизде сатып алат болсо эмне кылыш керек? Менен сатып алсаң 250-300 доллар грейске барасың. Бересиң, учоттан чыгарып берет. Учеттен чыгарып берет. Учоттан чыгарып сага номер берет. 300 доллар. Негизи унаңызды жасай турган бир желери барбы же? Сиз менен баасын келишип эле же тур учетка десе болобу? Жок, мен менен келишип туруп эле документ апарасың болду. Сен апарасың, мен апарам, ол апарабы. Номер учоттан чыгат. Түшүнүктүү. Көрүңүздөр. Негизи машинаңыздын өзүнүн жасалчу жерлери барбы? Жасалчу жерлери 5-чи свича иштебей табышынбай. Алмаштырыш керек экен алардан. Же текшериш керек. Свичалар. Свичалар. Калган жактары зың. Бар жок нормально. Только тебес. Машина урулган эмес. Заводской краска. Краска эч жер жасалган эмес да. Эч жер жасалган. Салондорду көр. Көзүңдү Мына көрүңүздөр, жаңы келиптир. Салондарда өзүңүздөр көрүп тургандай эле боз түстөгү кожаный салондар экен. Жакшы, бирок учеттон эле чыгарып өзүңүздөр өткөрүп алсаңыздар. Экен буга запчас кандай экен, запчас? Запчас эски маныкы Passat Ducati Nexia'lar түшө берет. Баары түшө берет, Полный түшө берет. Сен Кытай чыгарып атпайбы муну? Кытай саммесине экен. Түшүнүктүү. Мейли бекен. Көрүңүздөр, бул жерде дагы бир таң калыштуу жаңы унаа келиптир. Биз сиздерге убакыт албастан бат-баттан кийинки унааларды көрсөтө берели. Бул жерде болсо дагы бир Honda Sierra турат. 2000-жылы чыгарылган, объем 2, 4, 7 сурап жатат экен. 4700 доллар. Азыр мотор жактары да ачылып турат. Биз бул жактан силерге дагы бир жакшыраак бюджетный арзаныраак унааларды көрсөтүп берели. Азыр жолдун боюнда баратабыз. Бул жерде Matiz турат, жашыл түстөгү Matiz. 2003-жылы чыгарылган, объем 08, механика 145 000 сом сурап жатат экен.
Biz дальше бұл жақтардан көрсетеміз. Бұл жерде Audi A6 тұрады, ошоны көрсетіп қояйыншы сіздерге. Audi A6 95 жылы шығарылған объем 2 моно $2900 екен. Көріңіздер, бұл жерде универсал Passat B5 көрсетіп қойды. 2000 жылы шығарылған 234 000 км жүріп тұр. Объем 1.8. Бағасы $2800. Әдеме бұның жанына дағы бір ақ түстегі Honda Stream тұрады. 2000 жылы шығарылған, объем 2. $3500. Көріністер үстінде. Багажник тағы бар екен. Honda Stream. Honda Stream'in дағы ішкі салонын көріп қойыңыздар. Biz bunun жанында да бір кішкенекей мына тұрады. Nissan Coupe деген мына екен. 229 000 км жүрген, 2000 жылы шығарылған, объем 1.3. $2500 сұрап жатады екен. Сыйымдағын көрсетеміз. Мына көріңіздер. Бұл жақтан болса қара түстегі Honda Fit тұрады екен. $3900 сұрап жатады, объем 1.3. $3900. Быть идеальный дос. Где-то там. Коробка приездной басылған. Коробка жаңа басылған ба? Дежол басылған. Бір өзінен қойған екенсің, қаншаға бересің $1 жарым? Реалный клиент болса. 3-7-ге бересің ба? 3700-ге қара түстегі фитті береді екен, көріңіздер. Моторы жаңа басылған, 1.3 объем мотор басылып тұр, көріңіздер. Сіздерге дағы дәле болса, азыр қайрадан ұнантамыз, каналда лайк тұрыңыздар.